Салам, мен Элзада. Мен 23-төмүн. Анан саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Менин атам туристтик компанияда иштейт. Ошон үчүн мен кичинемден бери ар кайсы мамлекеттерге учуп, өзүм үчүн сонун жерлерди ачып көрчүмүн. Бир жолу автостоп менен саякат кылган бала жөнүндө кино көргөндөн кийин мен дагы ошентип штаттардын баарын аралап чыгайын деп чечтим. Идея албетте кызыктуу, бирок бир аз кооптуу болчу. Ата-энемдер дароо уруксат бербейбиз дешти. Жалгыз чындыгында кооптуу да. Бирок менин мотивациям ушунчалык күчтүү болгондуктан өзүмө жок дей албайт болчумун. Мен өзүмө керектүү бүт кийим-кечемди чогултуп даярдадым. Акчаны болсо чогултуп койгом. Түнчүндө үйдөн качып чыктым. Жакынкы шаарга чейин поездге билет алдым дагы жолго чыктым. Бул шаар дальнобойщиктери менен атактуу шаар болчу. Ошо жактан токтошчу. Бул жер мен үчүн эң идеалдуу болорун дароо түшүндүм. Айдоочулардын кафесине келип, өзүмө айдоочу издеп баштадым. Официанттан бул жерде кимиси эң боорукер деп сураштырып жатып, Канат дегенге жолуктум. Аябай чоң киши экен. Бирок бул жердегилердин айтуусу боюнча жакшы бала дешти. Мен ага отуруп ал каяка бара жатканын сурадым. Ал мени аябай олуттуу көз караш менен карады. Ал эч кандай боорукер эмес экен. Эмнеге аны баары ошентип айтышат? Ал 2 мүнөттөй унчукпай турду дагы, анан акырын үн менен: "Кечир, мен бургерди чайнап жаткам" деди. Мен аз жерден кулап түшө жаздадым. Ал ушунчалык кичипейил, үнүчү меникинен дагы назик экен. Мен ал менен мен барчу жерге чейинки жарым жолго жетеримди билдим. Ал мени ала кетүүгө макул болду. Экөөбүз сонун кетип бараттык. Ал ар кандай күлкүлүү видеолорду тартканды жакшы көрөт. Мен көптөгөн кызыктуу жолдогу окуяларды уктум. Бардык кафелерден мага балмуздак алып берип, андан дагы боорукер адамды көргөн эмесмин. Бирок ал менен коштошчу убакыт дагы келди. Нэшвилл шаарында ал мага акыркы балмуздакты алып берди дагы, мен андан ары кеттим. Андан кийинки спутнигим аябай жоош экен. Мен андан "Макул, мени менен барсаң болот" дегенден башка эч нерсе уккан жокмун. Аны дагы араң уктум. Мен анын атын деле билген жокмун, бирок мага "Ага ишенсе болот, бир нерсе болсо сени куткарат" дешти. Ооба, ошондой экен. Бир жолу бизди ээн жолдон милиция токтотту. Адаттагыдай эле алар документ сурашты. Милиция кайдан пайда болуп калды түшүнбөй калдым. Алар негизи мындай ээн жолдо турушчу эмес. Мен эмне болду деп сурадым. Алар бизди машинадан түшкүлө деди. Мен жана анын атын билбеген досум экөөбүз чыктык. Айдоочуга жүктү көргөз дешти. Ал макул болду. Кузовду ачып келе жатып, ал мени кармады дагы мойнума бычак такады. Мен эмне кыларымды билбей калдым. Милиция менин саякатчы экенимди билишти. Ошон үчүн тобокелчиликке барышкан жок. Менин жаңы досум ал менен чогуу тала аралап качууга мажбурлады. Ушундай ситуацияда эмне кылышымды билген жокмун. Ал мени коркутту. Башка аргам жок болчу. Анын айтканын кылдым. Көрсө милициялар аны аңдып жүрүшүптүр. Аларда тонна наркотиктерди жүктөп кетип баратат деген информация бар экен. Кечке жук биз талаанын башка жагынан чыктык. Таптакыр башка трассага чыгып калдык. Түн ичинде ага жашыныш оңой болот. Ошон үчүн кечке чейин бизди милициялар табышат, мени куткарышат деп үмүттөнүп жаттым. Бирок ал акылдуу киши экен. Попуткаларды тосуп баштады. Ал эгер айдоочуга мени кармап алгандыгын айтсам, мени дагы, айдоочуну дагы өлтүрүп салам деди. Бир топ убакыттан кийин бейтааныш грузовик токтоду. Биз ага отурдук. Салонду дароо тааныдым. Ал Канат экен. Ал мени карап туруп көз кысып койду. Мен унчукпаш керек экенимди түшүндүм. Таңга жакын биз башка шаарга келип калдык. Бирок ага чейин биз заправкага токтодук. Канат акча төлөгөнү чыгып бара жатып, "Бир нерсе жебейсиңерби?" деп сурады. Мен "Жегим келтат" дедим. Анан баарыбыз кафеге түштүк. Биз столго отуруп жеп баштадык. Кафе, андагы адамдар баары кызыктуу да экен. Бир маалда артыбызда отурган бир бала биздин наркоторговецти мойнунан бурап кармады дагы пистолет такады. Мен куткарылдым. Көрсө кафедеги адамдардын баары милиционерлер болчу экен. Канат болсо бул операцияда аларга жардам берип жатыптыр. Мени кармап алганын укканда ал өзү жардам берем деп чыгып, попутка планын сунуш кылыптыр. Анткени кылмышкер үчүн попутка менен качкан эң оңой жол болчу экен. Мына ушинтип менин таң калыштуу саякатым дагы бүттү. Ата-энем болсо бул окуя тууралуу билишпейт. Аларга менин үйдөн качканым эле жетиштүү болду окшойт. Эч качан көп сүйлөгөн адамдардын грузовигине түшпөңүздөр. Анткени эмне күтүштү такыр билбейбиз да.
Эгер силерге видео жакса, лайк басып, ой пикирлериңерди калтырып койгула. Биздин каналга бат-бат кирип туруңуздар. Рахмат. Салам, менин атым Айдай. Мен аябай кызыктуудаймын. Анткени көчөдө калган жаныбарлардын жанынан жөнөлүп өтүп кете албайм. Бул нерсе менин чоң апамдын апасынан калган дешет. Биринчи жолу 5 жашымда үйгө араң-жан, кичинекей боз мышыкты таап келгем. Апамдар кайра ордун алып барып салышканда аябай катуу ыйлагам. Анан дагы көп эле жолу көчөдө калган жандыктарды алып келгем. Жада калса ташбакалардан бери. Бирок бирөөнү дагы бакканга уруксат беришкен эмес. Эң жагымдуу мышык Тоббини мен онго чыкканда алып келгем. Мен эң жакшы окуйм жана Тоббини өзүм карайм деп жалынып жалбарып атып аларды көндүргөм. Мен чындыгында жакшы окуп баштадым. Башка бош убактымдын баарын Тобби менен өткөрчүмүн. Менден башка бактылуу адам жоктой сезилчү. Бирок көп өтпөй менин денеме ар кайсы нерсе чыгып, көзүм кызара баштады. Мен Тоббиден котур жуктуруп алыптырмын. Атам аябай жинденип, мышыгымды алыс бир жакка алып барып, кечинде кайра үйгө келсе, Тоббинин да келип алганын көрүп таң калган. Анан ал такси чакырып, көп акча берип, болушунча алыс жакка алып барып салышын суранган. Бирок бир күндөн кийин Тобби кайра келип алган. Ошондо атам атайын жумушунан бир күнгө суранды. Мен Тоббини экинчи көрбөйт экенимди түшүнүп, ага акыркы жолу тамак берип алайынчы деп сурандым. Атам аны аябай алыс жакка алып барам. Биздин шаарга келе албагандай кылам деди да, Тоббини чоң жол сумкасына салып алып кетти. Бир күн бою ыйладым. Тоббинин сүрөтүн тартып, алдына ага арнап ыр жаздым. Мен чоңойгондо өзүмдүн балдарыма жаныбарларды бакканга уруксат берем деп апама айттым. Алардын кылганы гумандуу эмес экенин дагы айттым. Апам мени кечке чейин сооротуп, татынакай курчактарды алып берем деп убада берди. Атам болсо дагы деле жок. Апам сарсанаа болуп чалып баштады. Телефону өчүк. Ал эч ага эле келиши керек эле. Саат кечки 10 болгондо апам милицияга кайрылды. Бир күндөн кийин милиция атамдан эч кандай кабар жок экендигин айтты. Милиция кызматкерлери үйгө келишип, ар кайсы нерселерди сурап башташты. Кимдир бирөө чалган эмес беле? Душмандары жок беле? Чоң карыздары жок беле деп. Апам бардык суроолорго жок деп жооп берип жатты. Атүгүл ал башка аялдары жокпу деп сурады. Апам жок деди. Атамдын кеткенине 2 күн болуп кетти. Апам менен чоң апам тынбай даар ичип, анан ыйлап жатышты. Ойлоруна эмнелер гана келген жок билбейм. Бир маалда бирөө эшикти такылдатты. Эркек кишинин корулдаган үнү, анан мышыктын мияулаганы угулду. Баарыбыз бири-бирибизди карап калдык. Апам эшикти ачса, атам турат. Кебетеси кеткен, кийиминин баары айрылган, чекеси тытылып, каштары күйүп калыптыр. Колунда болсо жип. Ал жипке Тоббини байлап алыптыр. Тобби болсо жулунуп алган. Баарыбыз чуркап барып, кучактап басып калдык. Ал бизди токтотуп ашканага барды да лапылдатып жей баштады. Милиция кызматкери бунун баары эмнени түшүндүрөт деди. Атам демин басып, диванга отуруп, эмне болгонун айтып баштады. Ал таң эрте Тоббини болушунча алыс жакка алып барам деп үйдөн чыккан. Биринчи автобус менен шаардан чыгат. Анан грузовик менен тоо жакка чейин жетет. Тоону жөө ашып, көпүрөдөн өтүп баратып, сууга ыргытып ийсемби деп ойлонуп, кайра Тоббини аяп, ошондон ары кете берет. Тобби кайра келип калбаш үчүн ал таштар менен чоң кылып тосуп, баардык жагын жаап коет. Болду эми, келбейт деп жыргап кетип калат. Артынан мыймыйлаган үнү угулат. Атам токойлорду аралап, бир ичке жолдон жана куурап калган бактан өтүп, анан оңго бурулуп басып кете берет. Кетип баратып, мышыктын үнүн угат. Көрсө ал кайра Тоббини камап койгон жерге келип калыптыр. Дагы деле тирүүсүңбү деп эс алып алып, кайра жөнөйт. Кетип баратып, кайра Тоббини таштап кеткен жерге келип калат. Түшүнбөй эки жакты карап, кол чаап көрөт. Тоббинин мыймыйлаган үнү чыгат. Дагы деле тирүүсүңбү? Көрөбүз деп кетип калат. Кичине эс алып кайра кетет. Тоого чыгып жолду карап, телефонун карап көрсө, анын дагы антеннасы чыкпайт экен. Атүгүл шамалдын кайда багыт алганын билиш үчүн манжасын жалап көрөт. Бирок бул болбогон ой экен деп ойлойт. Караңгы кире баштайт. Атам от жагып, курткасын оронуп жатып уктап калат. Ачка болгондуктан түшүнө тамактар кирет. Эртең менен зарядка жасап, суудан балык камап көрөйүн деп чечет. Бирок баардык аракеттери натыйжасыз болот. Токойдон жемиштерди таап алып, терип жейт. Жегенден кийин баш айланып кулап калат. Ал 10 чакты жолу ар кайсы жол менен кетип көрөт. Бирок кайра эле баягы жерге келип кала берет. Ошентип түн кирет. Карышкырлардын уулуганын угуп коркуп баштайт. Кичинекей кызын эстейт. Бул жактан апам: "Мен эстеген жоксуңбу?" деди. Ошентип ал таң аткыча бакта отуруп чыгат. Таң атканда карышкырлардын да үнү басылат. Ошондо ал тиги желмогуз Тоббини өлтүрөйүн деп чечет. Баягы тосуп койгон таштарды кайра бузуп, чоң кара ташты алып сумкасын бир урат. Ушул жерден милиция:
Бул кылганыңыз туура эмес болуп калды. Ошо мышык кайра үйгө келгенге жардам бермек да, деп кыйкырып ийди. Атам: ооба ошо, бирок мен анан аябай кеч түшүндүм дейт. Биз баарыбыз андан кийин эмне болгон деп тынчып калдык. Эки колум менен башымды кармап алып, эми эмне кылам деп отурдум. Кылганыма өкүндүм, кайра кантип кетем деп. Бир маалда Тобинин мыялбаган үнү угулду. Чуркап барып сумканы ачса, Тоби тирүү. Сумканын берки башында жатыптыр. Тирүү калган Тобини көрүп аябай сүйүнүптүр. Кое берсем качып кетет деп, ботинкесинин боосун чыгарып, анын мойнунан байлап алат да эч кое бербейт. Ошентип алар үйгө келишиптир. А телефонун ошондой эле түшүрүп алган окшойт. Атам бул мышык мага чоң сабак болду дейт. Мышыкты өлтүрбөш керек экен. Үйгө кайра келчү жолду тапмайынча дегенде баарыбыз аны таң калып карап калдык. Ал албетте тамашалап атыптыр. Тобини ветеринарга алып барып айыктырам деп күлдү. Милициялар болсо бул ишти жабарын айтып, Тоби менен селфи кылып алышып кетишти. Мына ушундай кызыктай окуя болду. Өзүңөрдүн жаныбарларыңарды жакшы карагыла. Бир күнү алар силердин жашооңорду сактап калышы мүмкүн. Лайк басып, ой-пикирлериңерди калтырып, биздин каналга жазылыңыздар. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.